мен ыр жазганда кандай жазам? Ыр жазганда мен башка акындарга окшобогон өзүмдүн бир стилим бар. Ошо менен жазам. Аны мен вокруг да около жүрө бербестен ырды конкретный жазам да. Боло турган нерсени боло тургандай кылып, кыска кылып, нуска кылып. Мен бардык акындардай болуп эле ошол биринчи баягы мен сен үчүн деген темага кайрылганмын, кыздарга арнап жазганмын. Азыр ошону окуп берейин. Мен сен үчүн. Мен сен үчүн Африканын карын кечем. Мен сен үчүн Антарктиданын гүлүн терем. Мен сен үчүн жазда жүрүп өтүк менен, мен сен үчүн кыштан чыгам тапчыкечен. Ушундай бир темада жазганмын. Ушунтип ыр жазсам, менин Бешилик деген жаңы театрым бар. Жакында Кудай буйрса сиздер көрүп каласыздар ошол жерден. Ошондо иштеген Тынар деген бир жаш сатирик менин ырыма пародия жазып алыптыр жаш шабалдар. Эми Рахман ака ошону илгери айткан болсо кыздар ишенгендир. Азыркы кыздар андай ырга ишенбейт. Азыркы кыздарга монтип жазыш керек деп жазыптыр. Мен сен үчүн деген темага. Мен сен үчүн талаадагы тайлак болом. Мен сен үчүн жуулбаган байпак болом. Сенин бутуң түз эмес кыйшык экен, сени сыйлап мен дагы тайтак болом деп жазып. Эми азыркы жаштардын ырлары да бир башкача. Ондар мени ушундай деңгээлге алып келген, ушундай ырларды жазганды үйрөткөн менин устатым бар. Жакшылап кол чаап тосуп алсак, мен ойлойм сиздер ал кишини жакшы тааныйсыздар. 1-2 куплет ырларын окутуп, бүгүнкү концертке салымын кошуп койсо, устат келип койсоңуз буяка, дүркүрөгөн кол чаалар менен. Мен агайым. Кандай шагир? Мактанып атасыңбы дагы? Колдон келген ырларды окудук берем. Мындай деп айттың сен. Уктум, эл айтат. Бирөө уурлук кылса да, туурлук кылса да бисмилля рахман деп айтат. Туура. Айттым. Айттым Бирок биринчи манас колдосун дейт алар. Туура. Ягында сезиш. Туура устат, айтып жүрөм мындан кийин. Ырды жазганда уңгусу мааниси менен жазыш керек. Эмне дегенмен байпак болом, талпак болом, калпак болом. Мындай жазыш керек. Аламдан жартыраптым кара жыгач. Кар жааса жерден чыккан чырпык сыяк. Алоолоп жерден чыккан шартыратма. Айдагы кескелдирек сага келет. Баканын төрттүүлүгү таш бакадай. Кайдасың махаббатым, сен издеймин. Рахмат, бир минут. Силер кечирип койгула, силер түшүндүңөр эмне жөнүндө экенин ырды? Мен түшүнгөн жокмун сен үчүн. Демек, Маке, устат, азыркы айтылган 2 куплеттердин маанисин мындай эстей албай калдым, түшүнбөй калдым. Эмне жөнүндө айтылды? Бул маанини түшүнүү үчүн Алам галактикасынын Саманчын жол галактикасындагы күн системасынын жер планетасындагы ар бир континенттеги болуп турган ритуалдарды үйрөнүш керек. Иероглифтерди окуш керек. Ошол философияларды Даво, Либо, ошону менен бирге Тибет, Филиппин, Вьетнам, Корея, Кытай, Япония иероглифтерин үйрөнгөндөн кийин ритуалдарын өзүңө сиңирип, Мол Ирак, Иран, Израиль, Пакистан, Индия, Португалия. Ошону менен бирге Нострадамус, Ванга, Авицина. Жана ошону менен бирге Нострадамус, Вангалардын бардыгын окуп бүткөндөн кийин, ошол түшүнүктөрдү бүткүл Англия, Америка континенттериндеги болуп жаткан окуялардын бардыгы медицина тармагынан алып көргөндө сага окшогонду 2 стадиядагы склероз деп коет. Склероздун биринчи стадиясы шагирт. Адам баласы туалетке барат, эмнеге баратканын унутуп коюп кайра келет. Ал эми экинчи стадиясы болсо барып жумуш бүткөндөн кийин колуна кагазды алып ышымын чечпегени эсине келет. Сен ошол экинчи стадия менен ооруп атасың. Ооруну айыктыруудагы адамдын нерв системасындагы көп оорулардан алганда, сенин ооруң, мисалы үчүн сен өзүңдүн ооруңду өзүң билбей, врач билген оору болсо неврологический деп коет.
Ал эми сен өзүңдүн оорунду өзүң билип, врач да билген орунду хирургический дейт. Ал эми сен өзүңдүн оорунду билип, врач билбеген орунду терапевтический дейт. Сен терапевтический ооруда көп жүрөсүң. Ошону менен алек болгонго байланыштуу дүйнөдөгү болуп жаткан менин ырларымдын болгон философиялык, психологиялык жагын билбегениңе байланыштуу 21-кылымдын руханий регресси менен жана экономикалык прогресси жөнүндө эч кандай оюм жок сенин. Ушуларды билмейинче сага кыйын. Кечирип коесуздар, мен эчтемеге түшүнбөй калдым азыр. Эме, Маке, ушунча көп сөз айтпайды мындай, эки ооз сөз менен түшүндүрсө болобу? Орусча айтып койчу, эки эле ооз сөз менен. Ну, орусча айтканда, с точки зрения банальной эрудиции, не каждый локальный индивидуум не вправе игнорировать тенденции диалектического материализма. Же Манас өтө акылдуу болуп кеткен, же мен аркада калып калганмын да. Бир эки жигит таанышып атат. Өзүмө окшогон эле колхоз билинип турат ар. Шаардын кийимин кийип алган да. Жандагыдан сурап атпайбы, ты из где? Вот это от колхоза Үчемчек. Үчемчекти түшүнбөй калды чамасы. Чего? От колхоза Тресиска. А, Тресиска. Здесь Чоделищ, город. Университет читаю. А, университет читаешь. А как тебя называют? Меня называют, короче, Брончу. А, на ветер родился, да? Сколько час? От 2 часа 10 минут пошел на 3. Куда идешь ты, столбай?